Саламатсыздарбы, урматтуу дүйнөлүк тарых курсун угуучулар. Бүгүнкү биздин темабыз Англияда Роберт Кеттин жетекчилиги астындагы көтөрүлүш. Бүгүнкү сабакта карай туруучу негизги суроолор: Англиядагы агрардык төңкөрүштүн натыйжалары, Англиядагы экспроприацияланган дыйкандарга карата кандуу закон, 1549-жылдагы Норфолктогу дыйкандар көтөрүлүшүнүн себептери жана ал көтөрүлүштүн жүрүшү, натыйжалары. 16-кылымда Англия территориялык мамилеси боюнча анча чоң өлкө эмес болчу. Шотландия али Британ королевствосунун курамына кире элек болгон. Англия жана Ирландиядагы 16-кылымдын аягына чейин анча чоң эмес өлкө болгон. Ирландиянын кландарынын башчылары номиналдуу түрдө Англия королевствосун таанышкан. Англиянын ал мезгилдеги калкынын саны Франция, Германия, Испанияга салыштырмалуу аз санда болгон. Мисалы, Англияда 3 миллион адам, Францияда 15 миллион, Германияда 20 миллион болгон. 17-кылымдын башында Англиянын калкы болжол менен 4 миллионго жеткен. Англияны 16-кылымда шаардык өлкө деп атоого мүмкүн эмес эле, анткени калктын көпчүлүк бөлүгү кыштактарда жашашкан. 16-кылымдын башында шаардык калк өлкөнүн бардык калкынын 10% түзгөн. Бирок бул өлкөдө чарбанын капиталисттик формасы интенсивдүү түрдө өнүгө баштаган. Капитализм 16-кылымда эл чарбасынын бардык тармактарында ийгиликтерге жетишкен. Алсак, өнөр жайында, айыл чарбасында, соодада, деңиз жана кеме курууда. Англия үчүн 16-кылым капиталисттик мануфактуранын өнүгүшү, агрардык төңкөрүштүн башталышы, биринчи англиялык колонияларда негизденген англиялык соодагерлердин океанга чыгуусу менен коштолгон. Англиянын эл чарбасынын жогорулоосуна жана капиталисттик мамилелердин өнүгүүсүнө өзгөчө эки тарыхый фактор шарт түзгөн. Биринчиси — бул улуу географиялык ачылыштардын натыйжасында Англия деңиз өлкөсүнө айланган. Натыйжада Англия жаңы дүйнөлүк жолдордун борбору болуп калган. Экинчи тарыхый фактор — бул кечки орто кылымда феодализмдин бузулушу, башкача айтканда крепостнойлук укуктун эрте жок кылынышы, нооту өнөр жайынын мурдатан өнүгүүсү, өлкөнүн тез темп менен саясий жактан борборлоштуруусу болгон. 16-кылымда Англияда нооту өнөр жайы улуттук өнөр жай болуп калган. Ошондой эле өнөр жайдын башка тармактары дагы өнүккөн. Мисалы, темирди, жезди, колону казууда тоо-кен, корабльдерди куруу өнөр жайы дагы өнүккөн. Мындан сырткары айнек жасоо, ок-дары, жазуу иштери дагы өнүгүүгө жеткен. Демек, өзүнүн өнөр жайынын өнүгүүсүнүн натыйжасында да көп сандаган товарларга ээ болуу менен Англия 16-кылымдын аралыгында тышкы соодасы өнүгө баштаган. Англиялык соодагерлер европалык башка өлкөлөрдү нооту менен жабдууну өз колдоруна алган. Англияда агрардык төңкөрүштүн башталышы. 16-кылымда Англияда крепостнойлук укук толугу менен жоюлган. Мурунку крепостной дыйкандар жерди мурастык кармап туруучуга айланган. Дыйкандар жөнөкөй гана жерди кармап туруучу же болбосо копигольдерлер деп аталган. Анткени алар ошол жердин кармап туруучусу деген токтомдордун копиясын алган. Булар копигольдерлер салт боюнча бекемделген жана шартташкан келишимдердин негизинде белгилүү бир өлчөмдөгү акча ренталарын лорддорго төлөш керек болгон. Акча мамилелеринин шарттарына ренталардын туруктуулугу бай дыйкандарга көп пайда берген. Бирок 15-кылымдын аягында англиялык дыйкандар өздөрүнүн айдоо жана жайыт жерлеринен ажыроо коркунучу туулган. Анткени Нидерландиядан алып келинген же Англиянын ички өнөр жай өндүрүшүнө жумшалган жүнгө болгон баанын өсүшү менен байланыштуу. Бул болсо ири жер ээлөөчүлөрдүн чачыранды болгон жер ээликтерин бириктирип, жерди буржуазиялык типтеги өздөрүнүн толук ээлигине айландырууну көздөшкөн. Ошондуктан ушул максат менен лорддор Англиянын шартындагы көп сандаган общиналык жерлерди, токойлорду, талааларды, жайыттарды жана башка жерлерди мурда алардын, башкача айтканда лорддордун, ошол дыйкандар менен бирге ээлигиндеги жерлерди дагы алышкан. Жер ээлөөчүлөр общиналык жерлерди коруктай башташат. Мына ушул англиялык дыйкандардын жерсиз калуу процессин лорддор тарабынан коруктоо деген термин менен белгиленген. Бирок коруктоо социалдык экономикалык кубулушка байланыштуу болгон.
коруктоо бул ири жер ээлөөчү лорддордун эмгекчи дыйкан массаларын экспроприациялоо менен байланыштуу эле. Ошондой эле мунун натыйжасында дыйкан өндүрүштүн негизги каражаты болгон жерден ажыраган. Дыйкандардын общиналык жерден ажыроосу дыйкан чарбаларына чоң зыян келтирген. Ээлеп алган жерлерди лорддор койлорду көбөйтүү жана багуу үчүн жайыттарга айландырган жана ал жерлерди ири арендатор фермерлерге жогорку баадагы арендага беришкен. Мына ушул коруктоолордун натыйжасында көптөгөн кыштактар толугу менен жок болгон. 10 миңдеген дыйкандар дыйкандар жашоо каражатынан ажырап, жакырларга жана сел-саяктарга айланышкан. 1489-жылдагы парламенттик статуттун биринде 200 адам жашаган кыштакта 2 же 3 гана кайтаруучусу калган деп жазылган. Томас Мор 1516-жылы чыккан «Утопия» деген эмгегинде койлор адамдарды жей турган болуп калды деп жазган. Тюдорлордун өкмөтү коруктоо процессинин натыйжасынан коркушкан, массалык жакырчылык, сел-саяктык, мүлктүү таптардын тынчсыздан сыналып келген, өлкөдө жеке менчикке каршы кылмыш иштери башталган, дыйкандар арасында кыжырлануу менен лендлорддорду жек көрүү күчөгөн. Ар кайсы графстволордо коруктоо кылгандарга каршы жергиликтүү көтөрүлүштөр башталган. Өкмөт дагы коруктоонун жайылып кетишинен чочулай баштайт, анткени жакырданган дыйкандар салыктарды начар төлөмөк. Мындан сырткары дыйкандардын санынын азайып кетиши өлкөнүн согуштук ополчениясына дагы терс таасирин тийгизмек. Өкмөт 15-17 кылымдарга чейин көптөгөн статуттарды, ордонанстарды чыгарган. Мисалы 1489-жылы Генрих VII коруктоого каршы жана дыйкан ээликтерин бузбоо жөнүндөгү статутту кабыл алган. 1516-жылы Генрих VIII айдоо жерлерин жайыттарга айландырбоо жөнүндө дагы статут кабыл алган. 1533-жылы Генрих VIII бир жер ээлөөчү үчүн 2000 баштан койдун санынын ашпашы жөнүндө дагы мыйзамды кабыл алган. Коруктоого каршы иш-чаралар боюнча 1517, 1548, 1607 жылдардагы өкмөт тарабынан атайын изилдөө, ошо коруктоо иштерин изилдөө боюнча ревизия түзүлгөн, статутту бузгандарга айыптар тартылган, бирок бул закон актылары натыйжасыз болгон. Анткени чиновниктер коруктоону изилдөөнү кичеңдетишкен. Натыйжада коруктоо саясатына каршы ири көтөрүлүштөр башталган. Ошондой ири көтөрүлүштөрдүн бири 1549-жылдагы Норфолктогу дыйкандардын көтөрүлүшү. Көтөрүлүш Эдуард VI падышачылык кылган мезгилге туура келген. Норфолк бул Англиянын чыгышындагы өнөр жайлуу борборлордун бири болгон. Көтөрүлүш июндун аягында Норфолктун түштүгүндө Уиндем деген райондо башталган. Дыйкандарга шаардык жакыр адамдар дагы кошулган. Өздөрүнүн программаларын иштеп чыгып, королго Лондонго жиберишкен. Алардын негизги талаптары коруктоого тыюу салуу, общиналык жайыттарды колдонууга толук укук алуу болгон. Бирок бул көтөрүлүштүн жыйынтыгы кандай болду? Көтөрүлүшкө чыккандарга каршы 15 миңге жакын аскер жиберилген. Көтөрүлүшчүлөр өкмөттүк армия тарабынан талкаланган, колго түшкөн Роберт Кет жана иниси Вильям Кет дарга асылган. Дыйкандар көтөрүлүшүн басуу менен өкмөт репрессияларды жүргүзгөн. Англиянын кыштактары жана жолдору жакырларга, ач жылаңачтарга толгон. Карыяларга, эмгекке жарамсыз адамдарга кайыр суроого уруксат берилген. Ал эми эмгекке жарамдуу адамдар кайыр сураса, дарга асуу же түрмөгө камоо коркунучу болгон. Пауперлерди жеке адамдарга кулчулукка берген. Эгерде алар кожоюндарынан качса, өлүм жазасына тартылган. Ошентип алар өздөрүнүн жерлерин таштоого мүмкүн болбой калган жана алар ар кандай жумушка жалданып иштөөгө милдеттүү болгон.